Башында Ансардын ишмердүүлүгү токтогон учурда 1 миллиард 700 миллион кайтарып беришибиз керек эле. Бүгүнкү күндө ошо 1,5 миллиардты пай этип мына ишмердүүлүктүн жүрүшү менен кайтарып берип жатат. 190 адам бар. Кыргызстан боюнча маалымат айтып атам. Ошо 190 адам калды. 190 адамдын ичинен ошол булардын бериле турган суммасы ушу 200 миллионго жакын суммасы калды. Чисто кызмат акыдан түшкөн сумманы мен азыр баса деп айтайын, точунасын айта албайм. Именно бирок каржыланган адамдардын кызмат акысы бүгүнкү күндө 380 миллион сомду түзөт. Кызмат акынын өзү бир жолку кызмат акы. Үй албай алган инсандардын акчасы, кызмат акысы да бүгүнкү күнгө чейин кайтарылып берилип атат. Бар жогу 0,0 кызмат акысына чейин кайтарылып берилет. Себеби буларга биз толук кандуу кызматты көрсөтө алган эмеспиз. Кызмат акыдан түшкөн акча 387 миллион сом түштү. Жалпы сумма канча түштү анда? Общий 387. Эми сиздер азыр процент менен эсептейин десек, кээ бири 3%, кээ биринки 5% болгон болот. 6% да бар. 6% да бар. Мисалы суммалар көрсөтүлгөн да, мисалы 2 миллионго чейин башталганда, компания ачылганда 2 миллион суммага чейинки үйгө көрсөтүлгөндөргө 4% болгон. 3 миллионго чейинкилер 5% болгон. Анан 5 миллионго чейинкилер 5% болгон. Анан 5 миллиондон жогоркулар ошондо мындай болгондо сиздердики бир 4-5 миллиард сом түшкөн банда общий сиздерге. Общий 4 миллиардтан ашык акча түшкөн. Ансардын оборотуна түшкөн акча 4 миллиардтан ашык. Азыр точунасын эми бар жогун айтыш 4 миллиардтан ашык акча түшкөн. Канча адамдан? 3000 ашык адамдан. Ансарга толук кандуу 3000ден ашуун адам келишим түзгөн. Ошолордон общий түшкөн акча 4 миллиардтан ашык акча түшкөн.